Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı bizden Mustafa YouTube kanalımızdan жылқы сүйүүчүлөрү. Достор, бүгүн биз Каракулжа жергесинен көрсөтүүлөрүбүздү улантып атабыз. Бүгүнкү чыгарылыш Каракулжа району Жийде айылында болмокчу. Жийде айылы бул Каракулжага эмес, Өзгөнгө жакын жерде жайгашкан экен. Туугандар, анда көрсөтүүдөгү аттардын ээси Бексултан туугандар маалыматын айтып берсин. Аттар жакшы аттар чыгат экен, улакка чабылып жүргөн жаш аттар, тай жана бээ дагы чыгат экен. Жалпы саны азыр канча болот сурайлы. Бексултан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы Бексултан, иштер болтабы? Шүгүр, өзүңүз Тынч. Бексултан, бир айтайм, канча ат чыгарасың? Жалаң энчи бап аттарбы, каяктан келген аттар, улакка чабылганбы? Ошол боюнча маалымат бер, Биринчи номерден баштайлы. Кудай буйрса бардыгы энчи бап. Бул тай, атасы Англо-Буден. Англо-Буден. Бул аттын тайдын атасы да бүгүнкү чыгарса чыгат экен, Чыгат, Кудай буйрса. Кудай буйрса көрсөтөбүз. Бумер деп. Бумер, кара ат экен туугандар, фондо турган атты көрсөңүздөр болот. Анда эмесе Энеси Орловский. Атасы Англо-Буден. Энесин сүрөтүн деле коюп койсок болот да? Болду. Бул тайдын толук жашы кандай болду эми? Толук жашы июндун 12-си туулган. Июндун 12-си туулган. 18 ай болуптур да? 18 ай. 1 жаш 6 айлык экен. Ошондой болуп калабы? Ошондой болуп калат, Мына достор, 1 жаш 6 айлык тай. Бою канча чыгып калат? Бою 1.45 плюс-минус да. 1.45 плюс-минус. Минги боло элек, Минги боло элек. Азы ойдон. Ден соолуктары жакшыбы тайдын? Ден соолуктары жакшы, Кудайга шүгүр. Энчи бап кен туугандар, азыр атасын да көрөсүздөр. Атасын палбандар минип жүргөн ат экен, улакта чабылган ат достор. Бунун энеси да атасы да Гүлүктөрдөн да. Гүлүктөрдөн экен да, Англо-Буден болсо, энеси Орлов болсо туугандар. Бул ат тайдын баасы канча? Канча деп атасың? Жакыныраак эле айтайлы. Жакын кылып элем. Дыйкан экенсиңер мына жакындачы. 120 миң. 120 миң сом. Энчиге ала тургандар болсо туугандар, Бексултан номер экранга коюлду. Тайды сураңыздар. Тайдын мен жанынан эми буту колун тартып берейин. Эч жеринде айыбы жокпу? Эч жеринде айыбы жок. Уруп алган жери жок буттарын. Кудайга шүгүр, жакшы бардыгы. Таза бардыгы. Бастырып койчу нары бери. Мына достор, тайларды бастыралы, чуркаталы. Анда кийинкиге өтөбүз достор. Бул 1-чи номер болду. Акырын менен номерация менен кете беребиз. Бээни көрөбүз азыр. Андан кийин Бумер деген ат чыгат. Катар менен көрүп кете берели туугандар. Кеттик. Мына туугандар, 2-чи номердеги бээ чыкты. Бексултан, сен бул аттарды, бээлерди каяктан алып келесиң? Мына Ростовтон келген. Качан келген бул? 2018. Тайында эле келген экен да, кичинесинде. Тайында келген. Азыр жашы кандай? 2018 келген экен. Азыр жашы 5 жаш да. 5 жаш. 2 асы экен да. Бул жерге келип бул туудубу? Бала салдырып алганбыз. Баласы боозбу экенин билбейм. Былтыр мен бейлердин почти 70% бала салдырып алдык былтыр. Төчүдө карда калып кетип bir күн. Калың кар чыкканда былтыр. Булунсунда азыр белгисиз экен да, бооз кысыры. Белгисиз. Бирок айгырга коюлган. Бунун породасы кандай? Бунун породасы Англо-Рысак. Англо-Рысак. Линиясы жакшы. Бул ошондо Россиядан келген экен да. Мына туугандар, бээ алам дегендер болсо, көрүңүздөр. Бою канча чыгат эми? Салыштырмалуу. 1.60-тан өдөрөөк. 60-тан өдөрөөк, 1.60-тан өдөрөөк. Ден соолугу, буту кол таптазабы? Ден соолугу жакшы. Жакшы, Бутунда ошо кичинекейинде удар болгон. Арткы чыканагында эмеси бар. Арткы сол тизеси, билем. Анысында эч кандай. Бутуна басканга, тоодо жүргөнгө, чуркаганына, басканына, тоодо жүргөнгө эч кандай зыян тийбейт. Зыян тийбейт, Келгенден бери мына Кара Шоронун Бештеректин тоолорунда жүрөт деген. Жайлоолордо. Мына тоон деле көрсөтүп койсоңуз болот. Ушу тоонун чокларында жүрөт. Буяктарда жүрөт экен да, жайлоодо. Буларда жүрөт, ал жакта жүрөт. Эми бээнин баасына келели. 2 асы экен, канча деп атасыңар баасын? Баасы 200 миң. 200 миң сом. Мына туугандар. Бээнин арт жагын бир көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жайлоодон үйгө кача берген үчүн, үйдөн жем жеп, жайлоодон үйгө кача берген үчүн эле сатылбай турган нерселер, энчиге келген нерсе да.
Үйгө келе берет экен да. Ооба, үйдө биз болуп калабыз, болбой калабыз дегендей. Болду, түшүнүктүү туугандар. Мына арт жагы 200 000 сом туугандар. Кеми болот. Мен доллар менен жазып коем. Алам дегендер, чалам дегендер чалып сүйлөшүңүздөр. 2-нчи номер болду. Жетелей бер, кеттик. Мына достор, кызыгына келип калдык. Бул көрсөтүүнүн аттын эң күчтүүсү чыкты туугандар. Ушул өзүңүздөр көрүп турган Бумер деген кайман аттагы аттын маалыматын беребиз эми. Кана Бексултан бул ат боюнча маалымат бер. Бул качан келген ат? Сен качандан бери багасың бул чоң атты? Бул аттын породасы Англо-Буден. Англо-Буден. Жанагынын атасы да эми ушул, Жанагынын атасы Көктүн. Биринчи чыккан Көктүн качкан атасы экен. Мунун атасы Ставропольдо чемпион болуп жүргөн. Бунун атасы? Мунун атасы чемпион деген ошо Ставропольдогу. Өзү да чемпион болуп, өзү да чемпион деген ат экен эле. Күлүктүгү боюнча. Күлүктүгү боюнча. Ал жакта дагы Түркменский район деп коет. Ставропольдо. Күлүк салышат экен түркмендер. Бизге окшолор да машина, мотоцикл окшондор байгелер коюшат. Машина, мотоцикл байгелер көп экен атасы. Энеси Буденовский болгон экен. Ошондо атасы англичан экен да? Атасы англичан. Муну Англо-Буден. Үйүргө да алып келгенбиз мунучу. 3 жыл үйүрдө жүрдү. Үйүрдү жакшы карайбы? Үйүрдө Кудайга шүгүр жакшы карайт. Жакшы карайт. Эми бардыгы биз баягы Кудайдан улук сүйлөбөйбүз. Бирок бизде жүргөндө жайытта койгондо баягы жакшы айгырлар жайытты бербейт го. Өзүн жайытты коюп коесуң, ошо жайытты кооруп жүрө берет экен. Жүрө берет. Мында кошулбаган биелерди да кошуп кулун тиштебейт, бие туйт. Бие тууганда үйүрдө өзгөчө карап калат. Коруйт экен да. Ат менен алыстан барганыңда астынан тосуп чыгат. Мына достор, үйүрү күчтүү экен бул аттын. Эми үйүрү бүттү, эми улагы кандай? Улагы топко кирип чыгышы барды Кудайга шүгүр, жакшы. Кудайга шүгүр. Сорундарга таштаган экен, кайсы балбан чапкан бул атты? Бул атты Манас Ниязов, Манас балбан. Манас чапкан. Манас Ниязов. Видеосу сөзсүз болсо керек анда, Бар. Видеосу мен алдыга коюп коеюн ушул жерге. Мына туугандар көрүңүздөр, видео кетти. Эми аттын жашына келели, жашы кандай? 6 жаш экен да. Ошондо быштын малында эле келгенби бул? Быштысында келди. Быштысында. Жаңасына баштап коюлуп. Боюнун бийиктиги кандай? Боюнун бийиктиги 1.67+. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы. Туяктары тазабы? Бери баста чүкөн. Мына кайман аты Бумер экен, Бумер. Мына көрүп турасыздар. Туяктары. Аттын пейилдери барбы? Жаман пейилдери. Минус жактары кандай? Нерсе жок. Эми баягы жетелегенде муну жүгөн менен жетелеш керек. Ошону айтып коюш керек. Каны бузуп аттар да бар. Канында жотурбайт да. Ойноктоо, Ойноп турат, нары бери. Адамды тиштеп тебере турган адаттары жок. Адаттары жок. Атасындай күлүкпү? Кудайга шүгүр жакшы. Жакшы кайта. Бир чуркатпайлы анда, Алыска коерчи бир. Узата. Оозу кандай Бексултан? Оозу катыраак. Катуураак ба? Баягы кичинекей жаш балдарга мингизиш болбойт. Мындай айтканда риск да. Балбан чабыш керек экен да бул атта. Балбандар ат минип жүргөн кичине шыгы барлар. Чапса болот да. Рискованный. Мына достор, Бумердин чуркашын көрүп турабыз. Аттын келип жанына көрсөңүздөр туугандар, сүрдүү ат экен. Мына азыр оңго солго буроосун да бир көрөлү дагы, баасын айтабыз. Мына жерге келип бир бурчу. Мына туугандар, аттын буроосун бир көрүп коюңуздар, оңго солго бурулуштары. Жаныбар, ордунан бурулат экен го. Бир чабып коем. Туугандар, Бумер кандай экен? Комментарийге билдирүү калтырабыз. Азыр эми баасына кезек келип жетти. 3-чү номердеги Бумер аттын. Болду. Эми Бексултан баасын айтабыз. Баасы канча? Баасы Келиштире бир айтып. Жакын айтайын. $7000. Канча? $7000, Мына туугандар, 3-чү номердеги ат. Баасы $7000 коюлду. Бумер, улактын аты.
Үйүрдүн аты. Кеттик. Туғандар 4-ші атқа келдік. 4-ші номердегі ушул жоон жолпу келген 5 қашқа. Бұл аттың азы чуркаганда көрөбүз. Аябай мындай ылдам, тез разгон алат экен бұл ат. Эми 4-ші аттын маалыматын алалы. Бексултан, эми бұл ат боюнча көрүүчүлөргө маалыматтан береби? Бұл аттың энеси Европадан латвийский порода. Ставропольга алып келишкен экен. Ошол бир көп жылдан бери мен өзүм мамиле кылган бир тааныш бар. Ошодан алган муну. Ошондо бул тайында келген. Тайында келген энеси латвийский. Жана үйдө турган бейлердин ошо энеси экен да? Кара бей. Кара бей. Ата Советский тяждардан. Советский тяж. Ошондо полутяж болуп калат да. Полутяж. Энесине тартып бул жеңил чуркайт, жоон бирок чуркайт. Чуркасы жакшы экен. Азыр элдер дагы бир маани беришет го чуркашына. Жашы кандай болду? Жашы азыр эми бирте баштады. Жаңасы болду да эми. Жаңасы болду да. Жаңасы 4 жаш болду да. Боюнун бийиктиги? Боюнун бийиктиги 1.65. 1.65. Атондар аттын жоондугуна бир көз салалы тургандар. Сиздер менен чогуу мындай жакыныраактан алып барып көрсөтөйүн сиздерге. Бул улакка салдыбы Бексултан? Улакка үйрөткөнгө эле салдык. Үйрөткөнгө эле. Эзип неме салбадык. Качырып эле коюпсуңар да? Качырып, топко салып чыгып. Тарбия. Тарбияда экен да азыр. Өзүбүзгө энчиге алып келген элек мунучу. Анан бул атты тайында алып атканда энесин кошуп сат десек сатпай койгон болчу ошол учурда. Энеси быйыл келди дедиң, а? Анан быйыл берки кара аттын убакыты бүтүп калды, 3 жыл койдук утпайбы? Мунун энеси келип калды, энеси да эжеси дагы келди. Эжеси дагы келди. Койгонго болбой калат да уже. Муну да койгонго болбойт. Туру. Алмаштырыш керек да ужечи. Сатуунун себеби ошол экен да? Сатуунун себеби ошол. Жакшы. Эми аттын бир чуркаганын көрөлү. Жаңасы кайман аты барбы жокпу? Кайман аты эми муну биз не деп эркелетип койсуңар? 5 кашка эле дейбиз муну. 5 кашка эле, 5 кашка эле дейбиз. Кана экан бир чаап койчу. Мына туугандар, аттын чуркашы бир комментарийиңерди жазыңыздар туугандар. Ат мынандай чуркайт экен, же болбосо катуу экен, акырын экен дегенде. Менимче аттын чуркашы жакшы экен. Сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарийден оюңуздарды күтөбүз. Бир поворотторун көрсөтүп коем. Буроолорун, Жоошпу өзү? Жоош. Такага жоош. Такага жоош. Жегени жакшы. Жегени жакшы Кудайга шүкүр. Буттары тазабы? Буттары таза. Главный казыктуу, казык таза. Казыктуу. Дагы. Экинчи зака бул. Я. Экинчи зака бул. Мына туугандар бир немесин көрүп коелу. Ушундарын, абактарын көрсөтүп силерге берейин. Туяктарынын тазалыгын. Арт жагы туугандар, соорулары. Бастырчу экен. Совсем жоонот экен, а. Эми баасын айтамы? Келиштире бир айтып койчу. Баасы эми буга аябай жакшы акчаларды берип эле жүрүшөт. Негизи буга сатпайм эле деп жүргөн мунучу. Анан быйыл эми сатканга туура келип калдым, энеси келип калганына байланыштуу. Ошого мындай жакын эле айтам, 12 000. 12 000 доллар дедиң, а? 12 000. Кеми болот ар бир аттын. Кеми болот. Кеми болот. Мына достор, 12 000 долларга ушул 5 кашка баасы коюлду. Аттардын бардыгынын тебе турган, тиште турган, баягындай жаман адаты жок. Кыскасы аттар баары жакшы, а? Бардыгы жакшы. Уят болбой турган аттар. Энчидеги аттар да булар. Энчидеги аттар. Алып келгендерди мен сатып берем. Мисалы үчүн бул так тайында келген. Тайындан бери кармадык. Чигедип. Сата турган себебин айттым. Наркы кара атты деле энчиге алып келгенбиз үйргө деп. Анын да убактысы бүтүп калды 3 жыл. Түшүнгөндөн билет. Бени деле айттың себебин. Бени деле айттым себебин. Болду. Ошондой. Анда туугандар, бүгүнкү биздин чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Содаңа берсин анда Бексултан, базарың берсин, а? Рахмат. Мына достор, көрүшкөнгө чейин сиздер аман болуңуздар. Аттар жаккан болсо
Sizlerden Klas. Sizden böyle Muz TV kanalı oldu. Amanlaşkanға чейин.